Саламатсызбы эжеке, мен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин педагогика бөлүмүнүн БКМЖ 018 тайпасынын студенти Шерали кызы Гулиза. Предметтин аталышы билим берүү мекемесинин экономикасы. Мугалим Чекиргозова Гүлбара Аданбаевна. Тема бизнес-план. Бизнес-план дегени өзү эмне? Бизнес-план бул бизнестеги операцияларды ишке ашыруунун жана ишкананын иш-аракеттеринин планы. Бизнес-план түзүүдө анын жыйынтыгын натыйжасын мурдатан билүү абзел. Анткени натыйжасы мыкты түзүлгөн бизнес-планды баштоодо эч кандай коркунуч туулбайт. Анын янында бизнес-планды түзүүдө башка бир инсандардын кеңеши да зыян туудурбайт, албетте. Бизнес-план түзүүдө көп проблемалар албетте акчага келип такалат. Каражатсыз аракет нөлгө тең деп бекеринен айтышпаса керек. Мына ошон үчүн да бизнес-планды шериктештик менен түзсө проблеманын 50% жоюуга мүмкүнчүлүк болот. Албетте бизнес-план мыкты түзүлгөн болсо эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо, бизнес-план ачуу себептери пайда болсо, анда мен бизнесимди салат чөптөрүнүн кымбат түрлөрүн эгүүдөн баштаймын. Алардын арасынан мисал катары руккуланы алсак. Жашылча салат чөптөрүнүн арасынан мен руккулага көбүрөөк басым жасадым. Руккула Европа мамлекеттеринен атайын биздин өлкөлөргө, кошуна өлкөлөрүбүзгө экспорттолуп келет. Көбүнчө Израиль мамлекетинен Алматы шаарына экспорттолот, Алматы шаарынан Бишкек шаарына алынып өтөт. Руккуланын 100 граммы 250 сомдон жогору сортуна карап кете берет. Алгач 1 сотук жерге ысыккана теплица куруп алуу керек болот. Бүткөн ысыккананын жери даяр болгонго чейин руккуланы кичинекей жасалма кружкаларга эгип, 1,5 сантиметр өсүп чыккан руккуланы 10 сантиметрге чейин өстүрүп, андан соң даяр болгон жерге көчөттөрдү отургузуу керек. Өсүп жетилген руккулалар 30-40 сантиметрге жеткенде аларды үзүп алуу мүмкүн. Руккула түшүмдү 3 жолу берет. Руккуланы эрте жазда, июлдун башында жана августта эксе болот. Эрте жазда эгилген руккуладан 3 жолу түшүм алып бүткөн соң, жерди оңдоп июлдун башында дагы кайрадан эгүүгө болот. Эми чыккан каражатка көңүл буралы. 1 сотук жерди ээлеген ысыкканага 20 000 акча коротолу. Албетте бул теплица жөнүндө болуп жатат. Өсүмдүктүн уругу үчүн 2 килограмм 5 000 сом. Өсүмдүктү кымбат дарылар менен дарылоо үчүн да каражат кетет. Ал үчүн 10 000 сом сарпталат. Жалпы кеткен каражаттары бири-бирине кошкондо жалпы каражат 35 000 түзөт. Руккуланын 1 килограммы 1000 сомду түзөт. 100 грамм 100 сомду түзөт. Эгерде 1 сотук жерден 20 килограмм руккула чыкса, аны сатууга чыгарып, килограммы 800-900 сомдон сатса, пайдасы 16 000 сомду түзөт. Руккула 3 жолу түшүм бергенине байланыштуу 16 000 3кө көбөйтсөк 48 000 түзөт. Жалпы киреши 48 000ден жалпы биринчи чыгаша 35 000 алсак, 13 000 пайда калат. Андан дагы 2 жолу түшүмүнө дарылоо үчүн 6 000 сарпталат. Анда жалпы пайда 7 000 түзөт. Руккуланы 3 жолку түшүмүн алып бүткөн соң, жерди тазалап, июл айларынын башынан дагы эксе болот. Экинчи түшүмдө 48 000 берсе, анда бул айдын жалпы чыгашасы болгону дарылоого кеткен 10 000 сом жана урукка кеткен 5 000 сом болуп чыгаша 15 000 сом түзөт. Анда 48 000ден 15 000 сомду кемитсек, 33 000 сом пайда калат. Урукту руккула гүлдөгөндө өзүнөн деле алса болот. Руккуланы көбүнчө продуктовый маркеттер, ресторандар жана кафелер сатып алышат. Анткени руккула салат чөбү болуп эсептелинет. Ал ден соолукка өтө пайдалуу болгондугу үчүн аны кээде дары жасоочу дарыгерлер да сатып алышат. Бул бизнес ошон үчүн да өтө кирешелүү. Бизнес-пландын пайдалары. Бизнес-пландын пайдалары бир жактан акча жактан кыйналуу проблемаларын жоготот. Адамдар арасында аброюңду көтөрөт. Эң негизгиси убакытты жана акчаны үнөмдөө жолдорун үйрөтөт. Бизнес-планда ишенимдүү, идеалдуу болуш керек. Эгер ишенимдүү жана идеалдуу болсоң, ийгилик өзү артыңдан келет.